Президент Садыр Жапаров Нарын облусуна караштуу Кочкор районунда Урмон хандын 230 жылдыгын арналган мааракенин алкагында анын эстелигинин ачылышына катышты. Анда сөз сүйлөп, кечен жылдардан бери ар кандай белгилүү себептерден улам башкача өңүттө бурмаланып айтылып келген тарыхыбызды, тарыхый инсандарыбызды тактап, даңктап, даңазалоого мезгил жеткенин айтты. Тарыхый маалыматтарга ылайык Ормон Ниязбек уулу кезинде кыргыз урууларын бириктирүүгө көп күч жумшаган. Көптөгөн максатына жетиш үчүн 1830-1831 жылдары Солто, Сарыбагыш, Бугу, Саяк, Черек жана башка уруулардын өкүлдөрүн, Кокон ханынын элчилерин жер ортосу аталган Орто Токойго атайын жыйынга чакырып хан көтөрүлгөн. 1842, 1843, 1851 жылдары Ысык көлдөгү, Курткадагы, Чүйдөгү Кокон бийлигине сокку уруп, чептерин талкалаган. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков Бишкекке жакын селекция айылында мурдагы күйөөсү бычактап, кулак мурдун кескен Асель Ногойбаеванын окуясы тууралуу комментарий берди. Ал Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде кылмышка шектүүгө буга чейин зордуктоо беренеси менен 2 кылмыш иши козголгонун, биринчи иш жабырлануучунун арызы менен кыскарып, экинчи иште судья аны пробациянын негизинде бошотконун белгиледи. Базарбеков ал судьянын жоопкерчилиги каралышы керектигин айтты. Ошондой эле мыйзам менен зордук зомбулукка баргандарга пробация колдонууга тыюу салынышы керектигин белгиледи. Бишкек шаарында тест татым түйүндөрүндө шаурмага ууланып ооруканага кайрылгандардын саны 43кө жетти. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинен билдирди. Уулангандардын 23 ооруканага жаткырылды. Алардын 2 балдар. Ооруканага түшкөндөрдүн абалы салыштырмалуу канааттандырарлык деп бааланууда. 20 адам медициналык жардам алгандан кийин амбулатордук дарыланууга жиберилген. 1-октябрда Бишкектеги Чүй жана Сүйүнбаев көчөлөрүнүн кесилишиндеги 5 лаваш жана Медоз тест татым жайларында жапырт уулануу болгон. Анда жалпысынан 21 адам жабыркап, 15 ооруканага жаткырылганы белгилүү болгон. Саламаттык сактоо министрлиги тамактануучу жайларга 72 000 сом айып пул салып, текшерүүдө аныкталган кемчиликтерди жойгонго чейин алар жабылган. Быйыл жаратылыштын катаал шарттарына, климаттык өзгөрүүлөргө, куракчылыкка байланыштуу тоют 30% аз жыйналды. Бул тууралуу Айыл чарба министрлигинен билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, буга байланыштуу министрлик тарабынан август айында тоюттун бардык түрлөрүн сыртка сатууга чектөө киргизилген. Ал эми Кыргызстанга импорттолуп келе турган тоюттун бардык түрлөрү салык жана башка алымдарынан бошотулган. Тоюттардын орточо баасы былтыркы жыл менен салыштырмалуу 20-25% кымбаттаган. Министрлер кабинетинин протоколдук тапшырмасына ылайык, мал үчүн тоюттардын жетиштүүлүгүн талдоо жана тоюттар менен камсыз кылуу жөнүндө антикризистик чаралар сунушталды. 3-октябрда саат 10:00-дон 11:00 чейин Бишкек Ош шаарында жана облус райондордун борборлорунда 5 мүнөткө чейин сиреналар катуу жаңырып, алардын иштеши текшерилет. Бул тууралуу Кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жарандык коргонуу башкармалыгынын башчысы Алмаз Асанов билдирди. Анын айтымында иш-чара 5-октябрь Кыргызстанда кырсыктардын тобокелдиктерин азайтуу күнүнүн алкагында өткөрүлүүдө. Бишкекте 1-октябрдан тарта муниципалдык эко-такси ишке кирди. Муниципалитеттен билдиришкенде, эко-такси бул электр энергиясы менен жүрүүчү транспорттун экологиялык жактан таза жана үнөмдүү түрү. Маалыматка ылайык, 1-этапта муниципалдык эко-таксинин 10 электр унаасы иштей баштайт. Эко-таксинин маршруттук схемасы Киев Абдрахманов көчөсүнүн кесилишинен 12 Кичи районуна чейин белгиленген. Сары тилке боюнча күндүз саат 7:00-дон 10:00 чейин, кечкисин 17:00-дон 20:00 чейин жүрөт. Отургузуу баасы киши башына 50 сом.